Big Screen News программасы сиздерди ар апта сайын кино дүйнөсүндөгү эң негизги окуялар менен тааныштырат. Ата мекендик жана чет элдик кино өндүрүштүн эң кызыктуу жаңылыктары, атактуу бетачарлар, жылдыздар менен маектери көрсөтүлөт. Өткөрүп жибербеңиз. Бүгүнкү чыгарылышта коркунучтуу кинолорду сүйүүчүлөргө арналат казакстандык жаңы хоррор Караңгыда 16 августта прокатка чыгат. Орусиялык белгилүү актриса жана телеалпаруучу Ирина Безрукова Астанага эмнеге келди? Ал жөнүндө дагы айтып беребиз. Баарыңар киного. Журналисттер жөнүндөгү ата мекендик комедиялуу драма «Экөө үчүн макала» тасмасы чоң экранга 30 августта чыгат. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь человека сбили. Улица. Какой здесь адрес? Какой здесь адрес? Эң көп көрүүчү чогулткан ата мекендик бир тууган же неке тасмасынын түзүүчүлөрү фильмдин уландысын тартууда. Эске салсак, кино тасманын биринчи бөлүгү 454 миллион теңге жыйнаган. Фильмдин тартуу тобу мурдагыдай калды. Ал иштин башында продюсер жана актриса Коралай Анарбекова жана сценарийдин автору, режиссер жана башкы шыктандыруучу Алишер Утев турат. Башкы ролдордо Абунасыр Сериков, Даурен Сергазин, Коралай Анарбекова, Бауыржан Каптагай, Азамат Уланов, Мурат Бисенбин, Таукел Муслим, Олжас Абай ойношот. Коралайдын айтымында экинчи бөлүмдү тартуу толук күтүүсүз окуя болгон. Алгач башында долбоорго даярдык жүрүп жаткан, бирок кокусунан эле тасманын уландысын тартууга киришүү тууралуу чечим кабыл алынган. Экинчи бөлүмдөгү окуялар Айдар менен Гаухардын үйлөнүү тоюнан кийин уланат. Если честно сказать, мы даже не планировали снимать вторую часть. Эгер чынын айтсам, биз экинчи бөлүмдү тартууну пландаган эмеспиз. Башка фильмге даярданып жатканбыз. Идеянын жана сценарийдин автору дагы эле Алишер Утев менин досум. Анан биз Instagram, социалдык тармактар аркылуу көрүүчүлөр фильмдин экинчи бөлүгүн тартуу өтүнүчүн жазып, сурап жатканын көп уга баштадык. Анан биз көп ойлоно отурбай эле экинчи бөлүмдү тартууга киришүүнү чечтик. Актерлор даяр болчу. Биз дагы прокаттан кийин моралдык жактан дагы даяр болчубуз. После проката были готовы. Мыкты актердук курам көрүүчүнү эч качан кайдыгер калтырбайт. Жаш болсо дагы элге белгилүү актер Азамат Уланов өз каарманы жөнүндө жана тасма тартуу аянтчасындагы кыйынчылыктар тууралуу айтып берди. Его зовут Сакенчик. Анын аты Сакенчик. Ал бир тууган Гаухарлардын бирөөсүнүн уулу. Ал негизи 12-13 жаштагы каарман. Бирок өз ичинде 40 жаштагы киши. Атасынан дагы улуу адам сыяктуу. Ал өзүн чоң кишидей алып жүрөт. Кыйынчылыктар тууралуу айтсам, аба ырайы өтө ысык болду. Жарко и трудно прям. Анан албетте учкуч айдоочу Азамат Марселсиз кандай кино болсун. Актер Таукел Муслим дагы бир тууган же неке эки тасмасына катышууда. Творческие планы. Чыгармачылык пландарды айтсам, биз Астананын 20 жылдыгына карата Орусия менен биргеликте бир көркөм сериал тартып бүттүк. Мост фильм тартты. Эми жакында биринчи каналдан көрсөтөт. Азыр бир тууган же неке эки тасмасы тартылууда. Менде дагы бир долбоор башталат. Ал толук метрдеги комедия болот. Анын аты кандай болот билбейм. Бирок жумушчу аталышы менин казакча чоң үйлөнүү тоюм болот. Казахская свадьба. Тасманын түзүүчүлөрү азырынча бетачардын так убактысын айта алышпайт. Бирок көрүүчү ыраазы болоруна терең ишенишет. Хоррор жанрын же коркунучтуу кинолорду сүйүүчүлөр жакында Караңгыда аттуу казакстандык тасманы көрүшөт. Анда Данияр аттуу балага жолугушуу орду көрсөтүлгөн таң калыштуу тасма келет.
көрсөтүлгөн жерге достору менен барууну чечет. Ал жерге барганда балдар аны тамаша катары кабыл алышат. Бирок караңгы кириши менен алар капканга түшүп калышканын түшүнүшөт. Толук метраждуу хоррор дебютант Данияр Акчабаев тарабынан тартылган. Ал бул тасмада сценарист, режиссер жана башкы продюсер катары иштеген. Мындай ыкма бул жанр үчүн мүнөздүү көрүнүш. Бул ага чындап коркунучтуу фильм тартууга жардам берди. Сама идея зародилась где-то года 2 назад. Получается, это было в дороге. Эми идеянын өзү 2 жыл мурда жаралган. Анда квест хоррорду ачууга бара жаткан жолдо оюго келген. Мен негизи бул жанрды бала кезимден жакшы көрөм. Анан эмнеге Казакстанда жакшы хоррор жок деп ойлодум. Анан жакшы деген хоррор тасмаларды көрүп чыктым. Биздин өлкөдө дагы ушул сыяктуу фильм жаратуу үчүн Голливуд ыкмасында жасап көрүүнү ойлондум. Ал үчүн сапаты жакшы болушу зарыл. Сюжет жөнүндө айтсам, башкы каарман кооптуу жерлерге барганды жактырат. Дайыма сырдуу, табышмактуу көрүнүштөрдү табууга аракет кылат. Өзү менен кошо досторун, курбусун дагы чакырат. Ал көргүсү келгенин табат. То, что он хотел увидеть, он получает это. А дальше уже это будет раскрытие сюжета. Башкы каарман Даниярдын кейипкерин жаш актер Данияр Бейсов ойнойт. Ошондой эле фильмге жаш жана таланттуу актерлор Рыскул Конокбаев, Пархат Жалилов, Максим Богомолов, Сабина Ералина, Назирке Амирова, Алмаз Жараскан катышкан. Жаңы иштеп баштаган журналист Атай такшалмадан өтүп, ири редакциянын штатына кирүүнү каалайт. Анын чоң атасы өз мезгилинин эң мыкты журналисттеринин бири болгон. Ошондуктан жигит чоң атасынын атына сөз тийгизбегенге аракеттенет. Бир жолу ал документтерди чукулап жатып, чоң атасынын бүтпөй калган макаласын табат. Эми журналисттик иликтөө жүргүзүү менен бүдөмүк иштерди жана арамза ойлорду казып аныктап, аягына чыгаруу үчүн колго алмай болот. Бирок редакциянын жылдызы Райна бул ишти эч ак баштаган болот. Эми ким биринчи чындыкка жетет болду экен? 2 үчүн макала комедиялуу драмасы чоң экранга 30 августта чыгат. Бул журналистика жөнүндөгү казакстандык биринчи кино. Тасма өзүнүн жарыкка чыга турган күнүн дээрлик 2 жыл күттү. Фильмде башкы каарманды актер жана шоумен Рыскул Конокбаев ойнойт. Ошол эле учурда сценарийдин авторлошу дагы болуп саналат. Мой персонаж Абай, журналист. Менин каарманым Абай, журналист, ак көңүл, жакшы жигит. Ошол эле учурда сезимтал, өзүнө ишеними бош адам. Ооба, ал журналист болуп иштейт. Анткени өз убагында чоң атасы мыкты журналист болгон. Ал бабасынын жолун жолдойт. Ал ичинен бул өзүнүн кесип эмес экендигин жакшы түшүнөт. Бирок ал өзүнүн колунан бир иш келерин баарына далилдегиси келет. Аны кинону көрүп билесиздер. Биринчи кезекте ал мага олдоксондугу менен окшош. Мен дагы дайыма бир нерсе сындырам, чалынып эле басып жүрөм. Биздин бул жагыбыз окшош десем болот. Ошол. И все, больше нет. Фильмдин режиссеру Дархан Саркенов Тасма 2 жыл текчеде жатса дагы өзүнүн актуалдуулугун жоготпогонун айтат. Дархан Тасмада кыял менен сүйүүгө басым кылбоо керек деген ойду белгилеген. Режиссердун айтымында жалпы адамзаттык баалуулуктар жана түшүнүктөр дайыма маанилүү болуп келген жана ошол бойдон кала берет. Основной посыл, хоть и банальный. Негизги ой менимче кадыресе көрүнүш болсо дагы баалуулугу жагынан кыялга умтулуу, өзүңдү алдабоо, өз сүйүүңдү кысымга албоо деген жагынан түбөлүк мааниге ээ. Фильмдин бет ачары ушул жылдын 30-31 август күндөрү болот. Башкача айтканда Тасма эч ак даяр болсо дагы 2 жылдан бери бет ачарын күтүп келебиз. Белгилүү бир себептер менен ал созулуп кетти.
эми көркөм чыгарма дагы эскирет, бирок биздин фильм дагы эле жаңа. Анткени анда жалпы адамзаттык түшүнүк, баалуулуктар бар, ал баалуулук түбөлүктүү. И те ценности, которые вот вечны. Кыска метрдеги кинолордун позитив жаңы фестиваль үчүн кыска метраждуу новелланы тартуу иштери уланууда. Фестивалда көрүүчүлөр сынына таланттуу казакстандык режиссерлор тарткан 10 кыска метраждуу фильмдер коюлат. Алардын бири режиссер Елена Лисанинанын Генч кыска метрдеги тасмасы көрсөтүлөт. Это история о помощи. Бул окуя карапайым бир адамдын экинчи адамга кайтарамсыз жардам бериши жөнүндө. Эч ким күтүлбөгөн убакта сен бир чоң ишти жасайсың. Менимче бул абдан сонун. Кастинг оңой өттү деп айтууга болбойт. Бир топ кыйынчылыктар болду. Бирок менимче мыкты артисттерди тандап алдык. Бизге башкы каарман орусиялык актер, ал теги казак болсо дагы орусиялык Азамат Нигманов. Ал абдан жакшы актер. Менимче ал көрүүчүлөргө жагат деп ойлойм. Думаю, он понравится зрителю. Башкы каарманды аткаруучу актер Азамат Нигманов. Азамат Орусияда туулуп өскөн этникалык казак. Это обычный человек, что называется. Бул карапайым адам. Алар эң жагымдуу адамдар. Ал кесиптеги кишилерди күнүгө көрөбүз. Алар коро шупургучтар. Королорду тазалайт, жакшы маанай тартуулашат. Биз менен амандашат. Биздин күндү кызыктуу кылган жөнөкөй инсандар. Менин каарманым андан дагы кайрымдуу адам болуп чыкты. Менин каарманым өзүнүн кыялы болгон кызыл автоунаага акча топтойт. Бирок чыйынтыгында акчага муктаж бала үчүн ал кыялынан баш тартат. Бала катуу оорулуу болот. Ал ошентип жакшылык кылуу менен материалдык байлыктан дагы баалуу ыраазычылыкка ээ болот. Обретать больше, помимо того материального, к чему он стремился. Омск Азамат Нигмановдун туулуп өскөн шаары. Нигманов өзүнүн актёрдук жөндөмүн күтүлбөгөн жерден ачып калат. Адабият сабактарынын биринде ага Том Сойердин жоруктары оюнунда роль аткарууну тапшырышат. Ошол учурдан тартып классташтары менен мугалимдери ага актёрдук кесип туура келерин айтып башташат. Она безумно интересная, потому что Ал абдан кызыктуу, сонун, анткени сен түрдүү адамдар менен жолугасың, ар кыл материалдар менен таанышасың, көрөсүң, терең маанисин жана кайтарым деңгээлин түшүнөсүң. Таң калыштуу, кызыктуу иш. Жалпысынан көп эпитет деп айтууга болот. Бул жетиштүү түрдө кызыктуу кесип десем дагы жаңылбайм. Бул кесипте көп нерсе үйрөнүүгө туура келет десем болот. Бүгүн мен кантип шыпырганды эстедим. Ал чындыкка жакын болсун үчүн кадимкидей туура кармаш керек. Кийинки көрүнүштө мен унааны учурбайдайм. Башка кадрда мен чабандес болушум керек болот. Анын баары чындыкка жакын болушу зарыл. Анткени мен жайда кат чапкан талаа казагын ойнойм. Башкача айтканда, көптөгөн тажрыйба аласың. Алардын турмушта кереги деле жок, бирок кесип кое катары сага көрүүчү ишениши үчүн алар актерго керек деп эсептейм. они тебе нужны, чтобы зритель тебе поверил. Эске салсак, кинофестивалдын максаты көрөрмандарга борбордун сулуулугун, өнүгүүсүн көрсөтүү үчүн окуялары Астанада болуп өткөн фильмдерди сапаттуу жана позитивдүү кылып тартуулоо болуп саналат. Анан албетте тасмаарга катышууга чакырылган чет элдик кесиптештер менен тажрыйба алмашуу. Баардык кыска метраждуу фильмдер көрүүчүлөр сынына ушул күздө коюлат. Орусиялык белгилүү актриса жана телеалпаруучу Ирина Безрукова режиссер Айгүл Аксанбиеванын кыска метраждуу тасмасына тартылды. Кыска метрдagi кинодо Ирина катал балетмейстердин ролун аткарат. Актрисанын айтымында балет дайыма анын кыялы болгон. Фильмге азырынча 5-чи позиция деген жумушчу аталыш берилген. Тасманы тартуу иштери Астанада жүргүзүлгөн. Персонаж совершенно прекрасный. Каарман сулуу кыз. Өмүр бою чоң балетке катышууну кыялданат. Мен ушул долбоордун арты менен өтө катаал балетмейстер аялдын ролун ойнойм. Ал болсо муну калыстык деп эсептейт. Мен анда өзүм менен өзүм кармаштым. Өзүмдөн башка инсанды, катаал жетекчини өстүрүп чыгарууга аракет кылдым. Анткени мен мындай эмесмин.
Мен дагы жетекчимин, бирок мен жумшак адаммын. Я руководитель, но я мягкий человек. Ирина Безрукова элге чоочун курал, крес алып жүрүүчү эки, Кытай сервизи, офис, сүйүрүү, жер тилкеси, эсенин жана реалдуу чулук тасмалары менен таанымал. Андан тышкары актриса бир нече Князь Владимир, Борбордук Азембелек, Жигердүү азамат Феодот аткыч жөнүндө аттуу анимациялык фильмдерде үн коштогон. Фильм кыска метраждуу кино тасмалардын Позитив фестивалинин алкагында тартылган. Эске салсак, ушул жылдын күзүндө Казакстанда биринчи жолу кыска метрдеги тасмалар кино фестивали болот. Иш-чара Борбордун 20 жылдык мааракесине арналган. Анда Астанага байланыштуу фильмдер көрсөтүлөт. Когда меня пригласили на проект, мне сказали, что вот есть. Мени бул долбоорго чакырганда балет жөнүндө. Астана балет долбоору тууралуу эч ким кайрыла элек тема бар экенин айтышты. Анан мага кыска метрдеги темага сыя турган окуя ойлоп табыш керек болду. Ар бир эле учурда кызыктуу болчу. Мен ылайыктуу окуяны көпкө издедим, билбейм. Муза ушундай, назданган аял, кааласа келет, каалабаса келбей коет. Анан бир жолу келди, албетте, бул биргелешкен аракет болчу. Наташа Зверева менин авторлашым, бул Марат Оралгазин менин каучум. Биз аны менен ар бир каармандын жашоосун талкуулайбыз. Жана алардын умтулуусун, шайкештигин түшүнөбүз. Биз жалпы үчөөбүз ушундай чакан окуя ойлоп таптык. Ал сиздерге жагат деп үмүттөнөм. Ал жүрөктү козгогон чыгарма. Надеюсь, вам понравится, она очень такая трогательная. Айтпакчы ана, кызым не болду? Жумуш таптымы? Кыйкаңдамай, мен айткан жумуска барып орналасасың. Всё. Асил, неге осындайсың сен, а? Мен южандармен араласпайм. Ренжімеші, Рема. Доллары. Ничего себе. Үйде боламын. Қазір келем. Кім бұл? Мама, простите меня. Я не смогла вам сказать вчера. 14-чү Евразия кинофестивалында тушоосу кесилген Шабдалы фильмин эми Казакстандын бардык жашоочулары көрө алышат. Тасма кеңири прокатка көрсөтүүгө чыгарылды. Шабдалы кино тасмасы ийгиликтүү юрист болууну эңсеген астаналык жогорку окуу жайлардын биринин студенти жөнүндө баяндайт. Бирок кызга окуусунан сүйүүсүн кезиктирип турмушка чыгат. Үйлөнүү үлпөтүнөн кийин бактылуу жаш жубайлар Жетисай Чакан шаарына көчүп кетет. Эгерде кыздын энеси болбогондо окуя ошол жерде аяктамак. Ал кызынын тандоосуна өтө нааразы болот. Анткени аны карьера курат деп үмүттөнгөн болчу. Анан ал кандай гана болбосун кызын артка кайтарууну чечет. Мен кайдам? Не акча жок, не үй жок. Ахмак! Сүрүңөлөрдү машинеден. Неге? Эй, сен билесиң бе? Мына ана кызды алып качып бара жатканын? Кое? Кыз меники. Ол менин кызым. Мына катын жөнүндө экен го, өзү акелди го жаңа. Сказали, ему нельзя с нормальными детьми учиться. Посмотри сюда. А он просто такой, что ему скажут, то он и делает. Вытяни руки, закрой глаза. Достань пальцем кончик носа. Не торопись, еще раз. Ну, замедленный, конечно. А так он не опасный. Никого не обидит. Как зовут? Шиза. Какой Шиза? Это его в школе так дразнят, Мустафа он. Башкы каарман кызыкта жүрүш туруш үчүн Шиза атка конгон 15 жашар бала энеси жана анын жигити Сакура менен чогуу жашайт. Шиза бардык жагынан ага окшош болууга аракеттенет. Ал кишинин негизги акча табуу булагы мушташ эле. Сакуранын жашоосу акча, бийлик, аялдар жана башкаларга татыксыз мамиле кылуудан турчу. Шиза дагы ошондой жашоого өтөт. Ал ага жагат. Бирок ал рингде адам өлтүрүп алгандан кийин Шизанын жүрөгүнө шектенүү менен коркунуч уялайт.
башкы каармандын жашоосу кескин өзгөрөт жана ал башкача жашоону чечет. Шиза фильмин Ел Арна телеканалынан көрүңүз. Бүгүн саат 20:55. Өткөрүп жибербеңиз.